4,5 шумовой граната, 1,5 газовый граната колдонгон. Эки кулагы тең укпай калды, шумовой граната жарылып. Кыскасы Сооронбай Жээнбековдон экс макам алынсын. Жана милициянын балдарды сустап атканды үйрөтсө, атиги армиец балдар, алар бизде ошо башка атып атышты да көп балдарда. Эмне өзгөрүү болду? Мисалы ошол кезде мекеним Кыргызстанды жетектеп сап башына бараткан инсан бүгүн каякты жетектеп отурат? Президент азыркы Садыр Жапаров Молдовановкада 27-чи мекемеде отурган. Түнү менен барып чыгарып келишти да, бийликти басып алышты да. 2020 жылдагы октябрь окуяларында жабыркагандар аларга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу керектигин жана тиешелүү тараптарды жоопкерчиликке тартууну талап кылып келишет. Баштан-башта алардын бир нечесинин үнүн укту. 8:30-да провокация башталды. 8:30-9 боло элек болчу. Ошо буттун астынан эме келди. Уже жана помповый оружиялар менен атып, газовый баллончиктер, светошумовой жарылып баштады. 8:30-да эле туруп эле башталды. Эч кандай алдын ала айтылган эмес, айтылбай туруп эле баштады. Мына бар видео тасмалар YouTube'га кирсеге турат, үстүнөн дрон менен тартылган турбай конкретно элечи. Күндүз эле баргам, 12-де барып карап жүрдүм. Көп тааныштар келет экен. Бүт эле кечке чейин. Анан кайра түндө эле келди. Ошондо эле барып эле жүрдүм. Баягы жанжал чыгып кетпесин депчи. Жанагы бир ошо 20 миңдей киши бир турбады, баягы кыргыздын гимнин ырдап. Уже көрүнүп турат да, кандай элдин нааразычылыгычы. Кечинде ошо жанжал башталды. Ал жерден эч кандай ок эчтеке атылбайт деп атгандан кийин боевой окторду атып оор жаракат алды азыр балам. Мен эрнелердин атынан чыктым. Менин балама эки кулагы тең укпай калды, шумовой граната жарылып. Так түбүнөн жарылды. Контузия алып, эки кулагы вообще укпай калды. Азыр эми лечениеде болуп атат. Бир жак бутунан жаракат алды, 7-8 жеринен ок тийди да. Каскадер Нурбек Болотов бул окуяда денесине 13 ок тийип жаракат алган. Ал элге каршы армияны салып койгону жаман болгонун айтат. Муну билчетти айтса болот, бул деген төңкөрүлүш эмес, мен ой боюнча бул көтөрүлүш да, орусчасы восстание деп айтат. Жакка болушкандар болду, бияк жакка болушкандар болду да. Ошолордон жанжал болуп кетти. Эми алар тиги спецназ МВД атып бизде ОМОН иштеп атты, жаш балдар экен жанагы черепашкалар 18-20 жаштагы балдар. Ошолор аябай катуу эп кылышты да. Анан жаман жерелер аягында уже скорый помощь менен маскировка кылышып, ошо боеприпастар келип атышты да. Анан уже балдар карап атып, вроде богу төгүндү дебисе карасак эле кайра атып калып калышат, анан карасак ошол эме экен. Анда балдар анта ала салдырып талкалашып не кылып эме болуп калды эметип. Анан эң жаман жери ошо бизге жанагы армияда служить эткендер, армейский войскалар ошолорду бизге салып койгон туура эмес болду да. Алар негизи только тыштан келген баягы ошолорго гана эме кылыш керек да, өз элин алар сакташ керек. Биз түзүскө тегилерде отуруп салышты да. Аида Абышакова уулу Исмаил Мусаев октябрь окуясында жаракат алып кулагы укпай калганын билдирди. Ал мамлекет тарабынан көңүл бурулбай жатканын кошумчалайт. Уулум больницада азыр өзүбүздүн каражат менен дарылап атабыз. Ал операция албаса кулагы вообще укпай калат дейт. Азыр 100% бир кулагы вообще 100% укпай эле, бир кулагы 20% угуп атат. И то ал күч келип такыр укпай калышы мүмкүн деп атат да. Анан бир жак бутунан полный жаракат алган. 7-8 жеринен эме ок тийип, ошо осколкалары менен жүрүп отурат да. Ага да операция деген, операциясы кылынбай эле. Аты жөнү Мусаев Исмаил Саматович. Азыр ошо бизди деген Турцияга жиберет эмеге операцияга деген, бирок аякка ошо эч ким каралган жок да, мамлекет катары каралган жокпуз. 5 октябрда ошо митингге чыгып эме болгондон кийин анан бизге эч кандай каралбай калдык да. Анан кийин же лечениясына азыр бир эле аппараты канча миң доллар экен. Ага биздин каражатыбыз жок, биз карапайым эл болгондон кийин. Анан
леченияны өзгөчөбүз менен эле алып атабыз. Ошо азыр леченияда 2 кулагы вообще укпай калды баламдын. Ошо баламды кичине эмеге неметилсин деп бияка келип атабыз да, мамлекет жагынан жок дегенде ошолорду тиги жабыркачуу деп эме кылып беришсин деп. Акыйкат жок болуп атпайбы эч кандай. Октябрь окуяларында бийликти басып алууга аракет кылды делип айыпталган саясатчы Жеңиш Молдокматов эч кандай өзгөрүү болбогонун билдирди. Эмне өзгөрүү болду? Мисалы ошол кезде мекеним Кыргызстанды жетектеп сап башына бараткан инсан бүгүн каякта жетектеп отурат? Биримдиктен сап башына барган инсандар каякта? Деги эле ушу акыбалга алып келген, октябрда көтөрүлүшкө алып келген инсандар каякта? Бийликте отурат да баары. Ушу жогорку кеңешке адамдар айтты эле го, жаңы келген бийлик бүт өзгөрөт. Мыйзамдан баштап конституцияга чейин колдоп бергиле, бардыгын жаңыртам дедик эле. Жаңы болду эски форматтагылар да. Ошолор эле отурат, ошол эле маселе элдин ичинде кайра суроо көтөрүлүп атат. Активист жана Октябрь окуясынын катышуучусу Эрбол Токтогулов Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамынан ажыратылышы керек деген пикирде. Сооронбай Жээнбеков ордун тартып жиберди. Бул кандай десем, мисал менен айтканда, студент окууга тапшырганда 5 жыл окуп бүткөндөн кийин госэкзамен берип, дипломный работасын ишин жазап туруп, анан кийин дипломду колуна алат да. 5 жыл, 3 жылдан кийин дипломду эч качан ала албайт. Анан Сооронбай Жээнбеков ошол өзүнүн ыйгарым укугун 5 жыл президенттик кызматын, орун кызматын аягына чейин өтөбөй, күн 2017 жыл 15 октябрь шайланган, 2020 жыл 15 октябрь өзү арызын жазып берип кетип атат. Өзү жазып берип кетип атат. Анан кандай экс макамын алып бул 100 000 сом пенсия алып отурат, билбейм, бет деле жок экен андачы. Экстенен кантип өтүп атат, тамак аш ушу. Дайын отуну деле чыкпай калды дегендечи. Анан буга дагы экс макам берип койгондо бул мыйзамсыз. Айтып атпаймынбы? Анда студенттин баарысы тапшырып 3-курстан дипломду алып кете берелик, айтыпчы, агай, биз дагы 2 жыл чой окубай эле кете береликчи деп деле койсо, ошондой мисал да барабар болуп атат да. Анан жаракат бутуман алдым саат 9:30, 1 сааттан кийин. Киевский Агропром жактан болду. Ошо 2 граната жарылды буттун астында. Ошондо жанында жүргөн эл журт тез тиги чара көрүүчү неме, скорый помощь, тез жардам өтүп баратыптыр, ошого салды. Бутумду таңышты, мен түшөйүн дедим, бирок жанында ошо бир жигит бар болчу, байке балтырыңыз, 2 балтырыңыз түшүп калыптыр. Шымыңыз канга чыланып калыптыр. Эсиңиз жоготуп азыр бир арка жатып өлүп каласыз. Деди эле, анан Мамакеевге алып барып 2 саат операция кылышты. Рахмат аларга ошо. Жабыркагандар Октябрь окуялары үчүн экс-президент Сооронбай Жээнбеков, мурдагы УКМК башчысы Орозбек Опунбаев жана ошол кездеги ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жооп бериши керек дейт. Кимдер конкреттүү жооп бериш керек? Мына бүгүнкү соттук процессте ички иштер министринин өкүлү келди. Суроолордун бирине да жооп бере алган жок. Бирок бир нерсеге так жооп берди. Приказды ким берген? Министр берген деди. Элди сүргөнгө, баягы разгонго. Разгон канчада башталган? Саат 8:30. Бул бизге токулган иштерде турат. Бүгүн иште ошо далилденип атат. То есть Кашкар Жунушалиев тапшырма берген, Кашкар Жунушалиев өзүнөн өйдө жогору турган адамдардан тапшырманы алган. Жээнбеков ошо мурунку президентибиз күнөөлүү, ошолор берди да, ошолор укук берди да, аттырылсын деп балдарыбызды. Ошон үчүн атылып отурат да, канча деген бала көзү жок калды ал жерден. Бир бала жарылып каза болуп калды. Мен балам жана колу жарылган баланын жанынан ошону спасать этем деп өкөн ортосунан граната жарылып тиги чачырап бүт денесине азыр осколкасы менен жүрүп отурат. Кашкар Жунушалиев буйрук берген деген сөз бар. Бул кылмыш ишин алкаганда деле 19-томдо бар дейт. Ошол эле бүгүнкү күн иштеп жаткан участкойдун көрсөтмөсү экен. Саат 20:30-да Ак үйдүн кайсы тарабында экен эсимде жок, Ак үйдүн жанынан Кашкар Жунушалиев министр буйрук берди. Митингди
тарқаткыла деген, ошондон баштап уже атып как раз ошол убакытка келип калып атат да, 8:30-9-дун ортосу болчу да. Эми Кашкар Жунушалиевдин башы эки эмес. Өйдөдөн азыр биз баарыбыз эле ошол да, могу азыркы өйдөдөн айтмайынча, жана шамал болмоюнча чөптүн башы кыймылдабайт дегендечи, шеф айтмайынча азыр министр эмес, зам министр эмес, премьер-министр иш кыла албайт да. Жунушалиевге ким берди? Президент берди. Как главнокомандующий барлык күч органдарынын башында отурганын айтты да. Алар Босакаранага жанагы эле берген эмелери, мылтыктары помповый дейт, ошо резервный пуля алды эле 1.25 метрден тешет. ДСП-нычы. Анан эң жаман колдонгону бул жанагы айнек октор болду, эки мындай кирип кеткен. Анан биз жака алып турмун анан кайра ошонун ишин ачып анан ошо айнектерди кайра терип чыгарып да, кишиге бир 15 мүнөттө жатып калат экен, кыймылсыз. Мастай болупчу, эметип алып. Жана милициянын балдарды сустап атканды үйрөтсө, тиги армеец балдар. Алар бизде ошо башка атып атышты да, көп балдарда. Ошо биздин балдардан 23 балабыз сильно пострадавший деп эметти, көбүнүн көзү жок. Бир балабыздын эмеси башына мындай эме кадимки сөөк кирип кетти, өзүм көрдүм да ошонун эмесин. Алан 1 ай комада болду. Анан үмүттө 18 жаштагы бала үй бүлөдө жалгыз экен, жалгыз бала экен да. Ал анан кантип гранат ажырылганда жана взрыв пакет антпейт. Бул деген РГД 25, салмагы 450 грамм, ал деген где-то 23 метрге чачырайт. А F1-дики салмагы 610 грамм. Ал где-то чачыраган 200 метр чачырайт. Ал эметти. Анан жанагы взрыв пакеттин колун жылдырган баланы карап турдум, жетишпей калдым. Биринчиси түшкөндө буту мен мында эми 4-2 секундтен жарылат, ошону алып барып дейт яка. Ошондо жарылат да. А экинчисинен жетишпей калды, алар менен ошо колу жулунду. Флакон мындай бир күн мага куйганда 4300 сом да. Жатканым тияк тамагып келген, менин баары бүт элеме да, бунун баары тең тыйын да. Анан апам ошо айткан, эме деп, сен кан шешебиңди 3 ай жуудум дейт. Күнүгө алмаштырып турат да. Ириңдей береткен, канага береткен, кайра тияк. Коридорго мен чыгарбай калышкан уже. Артынан сүрсө кандай эле муунду болуп эметет да. Канды азайып калды, көбүрөөк жеп калыптырмын. Мамлекет эмес, ошо биздин дагы балдардын баягы кыймылдары састыга чыгып, мына биз аякта болгонбуз, минткенбиз деп айтып кичинеме бизде минтип атат да. Алар бизди унутуп калышыптыр да негизи. Эми жөн унутулбайт да. Ал каяктан айтылат, кандай эмне болот. 35 адам арыз менен кайрылып, сот аларды жабырлануучу деп тапты. Алардын арызында 4 адамдын ысымы аталып турат. Соронбай Жээнбеков, Кубатбек Боронов, Кашкар Жунушалиев, Опунбаев. Көбүн учурда 2 миллиондон 15 миллионго чейин доого жыгып, өндүрүп бергиле, жана кылмыш жообуна тартып бергиле деген өтүнүч менен кайрылып, сот ошону канааттандырылып деп тааныды. Бул көздөрү куюлуп калган, кол бутунан айрылып калган жарандарыбыз. Демек сот өзү бузулду. Себеби азыр процессте 2 жабырлануучу болбойт да. Жабырлануучу бирөө гана болуш керек болчу, бул эл. Ошол жака көтөрүлүп, нааразы болуп чыгып, анан чынында окуп жеп жабыркаган эл да. Ал эми азыр карап көрсөңүз, биздин процессте 2 жабырлануучу бар. Бул чыныгы жабыркаган жарандарыбыз, анан мамлекеттик мекемелер. Сот эмне кыларын билбей калды. Бийлик эмне кыларын билбей калды. Ушундай бизде жанжал же баягы согуш болсо, президентибиз как главнокомандующий катары өтөт да. Бирок анча генералдар бар баягы. Армия бар, МВД бар, силовой структуралар. Ал ошо эметип, мен баарын таратып кал деп чыгып кеткен окшойт да. Андан кийин тияктан тиги генералдарга приказ берди окшойт, ылдыйрактар чиндерин эме кетпей таркатылат деп. Биздикилер кетпей коюшту. Негиздешчү анда теги приказ берген анда президент болуп калат. Экс азырбыз президент ошо болуп калат негизи. Кылмыш иши козгош керек. Булар ошо дезертир, буларчы бирөө ÖKMKны штаб кетип атат, анын колуна берден эле 3000-5000, Кашкар Жунушалиевде 15000 кызматкер бар. Ошонун башын таштап туруп, дайын отунсуз тирүүбү өлүкпү эч ким билбейт, мисалы үчүнчү. Эми маалымат угуп атабыз, Москвада жүрөт, келип кетип атат, тиякта бияктапчы. Дезертирство менен иш козгош керек. Булар аскер прокуратурасы иш козгоп,
бир берден эле бир 20 жыл эркинен ажырашыш керек да негизичи. Каармандарыбыз төңкөрүш өз максатына жетпегенин билдиришти. Эми аякта тынчтык митингке болгон атпады беле. Ошо тууралуу баягы элдин жашообуз мындай болуп бир эмеге келбей же жаштарга жумуш жок монтип эме болгондон ошо жаштар уже кандай ошол акыбалга келген үчүн ошону чечели деп чыгышты да. Улам карапайым элге эч кандай эме жок болуп атпайбы. Ар ким өз кандай выживать этсе ошондой выживать этип атпайбы. Анан ошол тууралуу барып балам митингке катышып, акыйкат болсун, карапайым элге кичине жардам болсун деп барышты да. МВД гана 8,5 миң патрон октары колдонгон, 2230 резина ок колдонгон, 4,5 миң шумовой граната, 1,5 миң газовый граната колдонгон. Ал эми внутренний войска 10 миң патрон, 936 ушундай бир миңге жакын щит, дубинка жана башкалар колдонушкан. МВДнин өзү эле 530 дубинка колдонгон. Элестеттиңизби? 10 миң плюс 8 миң плюс 2 миң ошондо 20 миң патрон колдонулган. Ошо аянтта бир 20 миңден ашык адам болчу. Ар бирине бирден патрон колдонулду деген сөз. 4,5 миң шумовой граната. Мына бүгүн ички иштер министринин өкүлүнө жабыркаган катары келип атат да, сурап атабыз. Каяка колдонулган, ким буйрук берген? Эмне үчүн муну кайра силер төлөп бергиле деп келип атасыңар. Бул мынтип атат да. Ушу шумовой граната, газовый граната, октарылар колдонулган. Силер ушулардын чыгымын көтөрүп бергиле деп бизге айып коюп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Бул абсурд да. 20-жылы октябрда эл нааразы болуп бийликке көтөрүлүп, бийлик алмашып атса, жаңы келген бийлик бизге күнөө коюп атат. Ошол жакта колдонулган шумовой граната, окторду силер төлөп бергиле деп атат. Же күлөрүңдү билбейсиң, же ыйларыңды билбейсиң. Бул абсурд. Не деш керек эми? Президент азыркы Садыр Жапаров Молдовановкада 27-чи мекемеде отурган. Түнү менен барып чыгарып келишти да, бийликти басып алышты да. Мен жөн эле түп тетпеликте көрүп турасыз, барыс адам болгондон кийин YouTube'ду койгула, бардык массалык маалымат каражатты арткыла тегеретсекчи, ким бийликти басып алган, ким кандай отуруп алган, Сооронбай Жээнбековдун ордун ким тартып алган барыс билебиз, көрүп турабыз. Мурдагы эле жанагы эмелер утуп атышпайбы, кайра эле болуп эле. Алар жасаган жумуштары деле жок. Кайра эле тономой, таламай. Анан келип айтышат эми, эл көрүнүп турбадыбы? Канча 20 миң киши чогулуп, жана кыргыздын кимдир деп атышты. Нааразычылык да, токтоткула антпегиле деп эле. Силер көрүп атабыз азыркы чыганда болду, жогорку кеңеште деле эмне болду? Бүттүр нерселер. Нааразычылыгын билдиргенде эл кичине успокоиться эткен кезде, анан жанагы айтып атпайбы, ошон үчүн эл толтура барып, бар жактан свет күйүп, өзүнчө дискотека болуп жүрбөдүбү? Биз эме сотко барсак, сот болот атпайбы Первомайскийде. Биз оказывается вообще жок экенбиз да тарыхта. Анан биз азыр көп инстанцияга жаздык, мынча балдар бар деп. Анан жанагы бүт баралар, документтер менен чогултушту, сөттөрдүн бәрин алып келдик. Эми кичине ошо 5-6 жолу сот коруп атабыз. Эми мына бизди барсаңар деп ошо кагаздарды чогултуп берип, азыр эми кичине жанданып келатат да. Оказывается, биз ошол жакта болбоп турбуз, жок экенбиз да мына тарыхта. Негизи октябрь окуялары боюнча иштин козголушунун өзү туура эмес, сотко келген өзү адилетсиздик. Анан соттун өзү өтө чоң бир мыйзам бузуулар менен жүрүп атат да. Мисалы кандай? Сот процессинде жабырлануучу катары мамлекет өзүн көргөзүп атат, же болбосо мамлекет мекемелери, бул жогорку кеңеш, ошол эле соттук имараттар, ГКНБ, МВД деген сыяктуу айыпталуучу 7 адам. Анан азыр процессте 6 адам катышып атабыз да. Бунун аягы жакшы менен бүтпөйт. Бул өтө чоң туңгуйга келатат. Мынтет да. Силер кийин дооматыңарды биз өкүм чыгаргандан кийин бул Атамбаевдарга дейт. Булардын текшериши жок, мисалы үчүн. Мен жаракат алганда Атамбаев түрмөдө отурган. Жеке да, Атамбаев менен Садыр Жапаров түрмөдө отурган. Мен жаракат алгандачы. Кыскасы Сооронбай Жээнбековдун экс макам алынсын, толук кандуу кызмат ордун толук кандуу өтөбөгөнүнө байланыштуу. Жана дезертирство менен иш козголсун.
Опунбаев менен генерал Кашкар Жунушалиевке жоопко тартылсын болду. Күнөөлүүлөр жоопко тартылсын. Гүгө айтканда немистин поэты, общественный деятели айткан нищета ведет к революции, а революция к нищете. Жакырчылык нерсе ошо революцияга алып келет экен. Дагы революция болсо андан дагы катуу жакырчылыкка алып келет экен да. Анан кыргыз элде өзүн эметкен жок да, баягы жөнүндө толкунданган жок да. Ошо үчүн себептер болуп атат. Аны караш керек. Мага 4 айып болгузулду. 4 айып. Биринчиден октябрдын 5 жана 9 боюнча өтө чоң оор айыптар, массалык башламандык, бийликти басып алууга аракет, мылтык курал жарактарды тартып алуу, анан жана мамлекет кызматкерлери күч колдонуу, коркутуу деген сыяктуу. Бул өтө чоң айыптар, бирок бири да далилденген жок да. 4 берене коюшту. Ар бир берене кем дегенде бир 7-8 жылдан суралат да. Ошондо мага прокурор 25-26 жыл сурашы керек да. Бирок мен күлүп гана жооп берем, анткени 4 берене боюнча мага бир материал жок, бир көрсөтмө жок, бир далил жок. Мына азыр потерпевший катары, жабырлануучу катары келип атат, сурап атабыз да, мени көрдүңүз беле? Мен жүрдүм беле? Мына камераңар тартып атыптыр, барбы экен? Жок, далил, кагаз, көрсөтмө барбы? Жок. Айтып атпайм, жөн эле баягы биз сын айтып, оппозициялык маанайда турган позициябыз үчүн гана мен камалып чыктым да. Эч далили жок. 10 ай мен түрмөдө отурганда бир дагы жолу тергөө иштери жүргөн жок. То есть ишти ачты, камады, жаттык, сотко алып келип коюп коюшту да. Ошол жерде 44 автоунаа болгон дейт, жетөөсү күйүп кеткен дейт. Анан ички иштер министринин өкүлүнөн сурап атабыз да соттон. Министр кайда болду эле деп. Ал качып кеткен. Эгерде өзүнүн личный составды таштап алып качып кеткен болсо, министр жооп бериш керекпи? По уставу жооп бериш керек, морального не имеет права, жооп бериш керек деп атат. А бирок бизге күнөөнү коюп атышат. Эптеп, септеп, чампалап, шашып ушуп, ишти тергеп, 105 томду токуп коюп, анан мени 10 ай отургузуп, Курсан Асанов Сатарышты 3 жолу камашып, эми азыр эмне кыларын билбей калган учурда. Мамлекет тарабынан эмес, бул уюмдар тарабынан жардам берилип атат. Анткени Турция мамлекетине Москвага барып операция жасатып келип атышат. Бирок бул андай жасалбаш керек болчу да. Бул мамлекеттик деңгээлде баарын жабырлануучу катары таанып, ушул октябрь окуяларын башаламанда болуп, октябрь төңкөрүшү дейби, революция деп айтылабы, ошол менен мамлекет тарабынан бекитилип, макам берилип, анан жардам берилиш керек болчу да. Бизге батареяда бирден болсо. Эң жаман көргөн нерсе бизде баягы орусча айтканда несправедливость дейт да. Ошону даже кичинекей бала сезет, туура эмес айтып койсоң. Биз ошого жакынбыз. Негизи биз эмеки жоокер элбиз да, кыргыз эли. Аны эч качан унутпаш керек. Мен ошо айтып атпаймынбы, мына курттар 70 миллион өз мамлекети жок. Уйгурлар 28 миллион өз мамлекети жок. Жаныбызда килтеген окмуш державалар турат, Россия, Кытай турат. Анан бирден болуп кетсе, биздики билбейм, кыргыздар көтөрүлүп болуш керек. Казакстандын эмеси көрсөтүлдү, алардын территориясы чоң, интернеттен өчүрүп салса бир менен сүйлөшө албай калат экен. А биздики бияка барып, бияка барсаң эле 4-5 саат уже баары келип калат. Өтүнгөндөн бери ошо мамлекет биздин ошо баягы катуу жаракат алгандарга ошо жардам берсе деп, көп балдарга компенсация болсо жакшы болот эле. Анткени мисалы үчүн көзү жок балдар уже иштей алышпайт полноценно, алар кантип жашайт. Анан мисалы үчүн мени инвалидностьтен пенсияга чыгарышты 1 жылга пока. Андан кайра тектерде өтүш керек экен. Менин пенсиям 2400 сом. А сиз кандай ойлойсуз? Октябрь окуялары өз максатына жеттиби? Кандай өзгөрүүлөр болду? Пикир калтырыңыз, бул видео менен бөлүшүңүз.